Акча алмаштыруучу жайга каракчылык менен кол салган кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Ички иштер министрлиги жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери менен биргелишкен ыкча мүлүктүү иш-чараларынын натыйжасында мурда соттолгон жана оор кылмыштарга тиешеси бар адамдар колго түшүрүлдү. 2023 жылдын 25 апрелинде Ош шаарынын Курманжан-Жатка көчөсүндөгү акча алмаштыруучу жайда каракчылык фактысы катталган. Бет кап кийген белгисиз 3 адам акча алмаштыруучу жайга кирип, андагы күзөтчүнү тапанча менен коркутуп, 3 миллион 600 миң сом өлчөмүндөгү акча каражатын уурдап кетишкен. Быйыл 27 январда Кара Суу районунун Нариман айылында унаада бара жаткан белгисиз адамдар башка унадагы көп суммадагы акчаны карактоого аракет кылып, максатына жетпеген соң белгисиз тарапка из жашырып кетишкен. Бул фактылар негизинде кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында куралдуу кылмыштуу топтун мүчөлөрү аныкталып, кармалды. Анын ичинде Өзбекстандын 4 жараны кармалып, 3-чүсү издөөдө. Кыргызстандын 5 жараны кармалды. Кармалгандардын арасында аялдар да бар. Өзбекстандын 1987 жылы туулган УС аттуу жараны Кыргызстандын аймагында мыйзамсыз жүргөн. Алдын ала маалыматтар боюнча, ал бир нече жыл мурда Тажикстан аркылуу өлкөгө кирген. Ал кылмышка шектелип, кармалгандардын биринин аялы. Шектүү айым башка бирөөнүн документин колдонуп, Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн. Шектүүлөрдүн жашаган жерин тинтүү учурунда белгисиз үлгүдөгү автомат, травматикалык тапанча, колго жасалган бычактар, кастет, ок-дары жасоочу жабдыктар, жардыруучу зат, граната табылды. Ошондой эле так салмагы такталып жаткан гашиш баңгизаты алынган.